Дагыстап, дем токтоттук. Эми акырын дагы демди чыгарабыз. Бүтүн булчуңдарды бошотобуз. Бардыгы жай демди чыгарып атабыз. Булчуңдар баары бошоду. Бир гана силерди гана угуп турат. Бүтүн денеңерди баары силерди угат. Дагы бир терең дем алабыз. Эми демди акырын дем чыгарып, бүтүн булчуңдар, мышцалар баары бошоп атат, молодцы. Эми бирден жай дем алып тура беребиз. Бир гана менин сөзүмдү гана угуп турасыңар. Мына балдар азыр жаз мезгили. Жап-жашыл, бардык жок жап-жашыл чөптөр, жап-жашыл дарактар, жап-жашыл өрүктөр, алчалар, вишня, жап-жашыл алча. Өрүктөр, коро быш элек ал өрүк. Кычкыл өрүктөр. Алы быш элек, өрүктүн алы быш элек оросу. Жап-жашыл алчалар, алы быш элек алча, вишня. Кычкыл алча. Кислый, кычкыл алча. Жап-жашыл алча, алы быша элек алчалар турат алдыбызда. Эми ошо быша элек жап-жашыл алчанан бирөөнү үзүп атабыз, ошону элестетебиз, үзүп атабыз. Ошо алчаны үзүп туруп, оозубузга салып, кычыратып, чайнап атабыз. Кычкыл алча. Кычкыл алча. Дагы бирөөсүнү жулуп туруп, дагы бирөөсүн чайнап атабыз. Кычкыл алча. Кычкыл алча. Кислый алча. Эми сап-сары лимон турат жаныбызда. Сап-сары лимон. Сочный лимон. Ошо лимонду алып туруп бычак менен кесип атабыз. Согу тамчылап атат лимондун. Кесип атабыз, согу тамчылап атат. Эми ошо кесилген лимонду алып туруп, оозубузга салып туруп чайнап атабыз. Кычкыл лимон, кислый лимон. Эми калган лимонду алып туруп, оозубузга салып, лимонду сыгып атабыз. Кычкыл лимон, кычкыл лимон. Кычкыл лимон, калган лимонду алып оозубузга сыгып атабыз. Кычкыл лимон. Балдар, эми азыр дагы бир терең дем алабыз дагы. Акырын демди чыгарып, акырын көзүңөрдү ача берсеңер болот. Так. Акырын көздү ача бергиле, Так. Көздү ача бергиле. Так. Нарча бешикте отурабыз. Вот, мынакей. Так. Вот. Вот, на лимон, так. Мына кандай состояние да. Азыр мына могул жерде бардыгыбыз мына алчаны ойлодук, Ойлодуңарбы? Лимонду ойлодук. Эми могул жерге акылга келди. Акылда дагы мону эме кылып турабыз тандоодо. Эми могул жерде образга келдик. Образга келгенде алчаны жулуп туруп оозуга салып кычыратып чайнадык эле эмне болду? Шилекештеп кетти. Так. Лимонду оозуга салганда кээ бир балдар отургандар, кээ бирлер мындай кылып жүрдү даже. Мындай кылып туруп. Так. Экинчисин жулганда лимонду оозуга салып сыкканда кандай реакция болду? Реакция болдубу? Болдубу? Так. Болдубу? Реакция болдубу? Кээ бир балдар даже мындай кыла берди, кээ даже. Эми кемде эч нерсе болгон жок. Бирде бир бала айтат, байке менде эч нерсе болгон жок. Неге десем, мен алчада лимонда жеген эмесмин. Бир вариант ошондой болушу мүмкүн. Экинчи варианттагылардыкы болбой калышы мүмкүн эч нерсе. Себеби анын ою азыркы биздин эмебизде эмес, анын ою Ош базарда отурду да. Эртең соодо кандай болот? Ошол эки вариант бар. Азыр могул жерде отурган балдардын почти 99%де основном реакция пайда болду, туурабы? Шилекей пайда болду кээ. Эми фактически азыр могул жерде алып карагыла. Азыр силер могул жерде отурганда колуңарга алча же лимон алдыңарбы? Алган болсоңор кана жарымы? Болгон биз эмне кылдык? Ойлодук. Азыр силер могул жерде алча же лимон жедиңерби? Жесеңер кана жарымы? Жеген, алы жеген жоксуңар. Силер алча жеген жоксуңар, лимон жеген жоксуңар. Анда неге силерде могу шилекей каяктан иштеди? Силер обычно биз жегенде иштеш керек эле бул. Алчаны чайнаганда иштеш керек эле. Азыр чайнабай, лимон жебей туруп эле каяктан бизде мындай реакция пайда болду? Каяктан шилекей бөлүнүп чыгарды? Ким бөлүп чыгарды ошону? Жараткан Аллах Таалам адамга ушунчалык күчтүү сокур сезим деген өтө күчтүү сезим инструмент берген.
подсознание деп коет орустар муну. Ушунчалык күчтүү инструмент сезим берген. Муну сокур сезим дейт. Сокур деген бул көзгө көрүнбөйт. Сокур деген көзгө көрүнбөйт. Мен часто балдарга мынтип айтам. Ар бир адамзаттын ойлоп койгон ою бул урук да. Урук барго, семена, буудай, арпа, жүгөр уруктар. А сокур сезим деген ошол адамдын, мындайча айтканда, Кудай Таалам, Аллах Таалам берген, ошол адамдын, мындайча айтканда, огороту. Ошол адамдын жери. Ол адамда могу сокур сезимди мен часто балдарга айтам. Бул жер сыяктуу, бул өтө жердин дагы өтө энергиясы күчтүү. Жерге дагы бул дыйкан келип буудай дексе, бул жер буудайды эмне кылат? Өстүрөт. Арпаны эксе, арпаны өстүрөт. Жүгөрүн эксе, жүгөрүн өстүрөт. Эч убакта жер адашпайт. Буудай дексең ал эч убакта арпа болуп чыкпайт. Жүгөрүн эксең ал эч убакта помидор болуп чыкпайт. Ошон үчүн адамга дагы Аллах Таалам өтө күчтүү инструмент берген. Бул подсознание, сокур сезим. Ушунчалык күчтүү инструмент. Бул түнү күнү бизди күтүп турат да. Биз бияка эмнени эге турган болсок, бул сразу автоматически бияка чыгарат да, жер сыяктуу да. Жерге мисалы жаман деп туруп жерге тикен дегип салсаң, жер тикенди дагы эмне кыла берет? Өстүрө берет. Жаман нерсе ексең, аны өстүрө берет жер. Ошол сыңары жер көрбөйт. Эмнени эктиң чыгара берет. Сокур сезим, подсознание дагы адамды түнү күнү бизди күтүп турат. Бүгүн бизге бул эмне дегенди кеткен деп. Эгерде кээ бир адамдар мынтип ойлой турган болсочу, мен мисалы мынтип айтат адамдар, кээ бирлерчи, мен больноймун дейт да. Мен оорумун дейт да. Ойгот койгула. Так. Мен больноймун деп атат, карага. Мен больной болсом, кээ бирler айтып койду да, кээ бир врачтарга барса сен хроническийсиң деп койду да. Сен мен больной экенмин деди да. Мен больноймун деп атат. Мен больноймун деп атат. Ар бир адамдын ойлоп койгон ою вот мына мен больноймун деп атат. Бул адамдагы подсознание, сокур сезим күтүп турат. Бүгүн мага эмне негет экен? Алмаз бүгүн мага эмне негет экен деп турса, Алмаз айтты эмне кылды? Мен больной болсом эмне кылайын? Больноймун. Простатитмин да эмне кылайын? Всё. Бул айтты, значит, да. Всё, бул айтты, всё, бул больной экен. И результат эмне болот? Больной. Что посеешь, то и пожнешь. Ошон үчүн кээ бир жерлерде даже бул подсознание ушунчалык күчтүү инструмент балдар. Бул ооруган адамды даже айыктырып койсо болот. Соо адамды урутуп койсо болот. Муну профессор айткан экен. Мана мен силерге ушуну текшертип көрөйүн дептир. Мына могу группанын ичинде могу бала самый здоровый, эң ден соолугу таптаза бул баланын дептир. Көрөсүңөр, бир жуманын ичинде могу бала төшөктө жатат дептир да. Эч кандай уу бербейбиз дептир. Буга төлкө болгон силер мени коштоп турасыңар дептир. Болду, ошо менен жанагы здоровый бала келип отурса, профессор карап турдагы, сенин көзүңө эмне болгон дептир. Көзү чатак мунуку дептир да. Ана ассистенттер көрүп, да, точно дептир. Көз обычно мындай болгондо эмне болот десе, боор иштен чыгат дейт. Боор эме кетип атат дейт. Боору таптаза анын, көзү да таптаза. Профессордун сөзү болуп атат бул. Вот, кана боорун текшерип көрөйүчү деп боорду көрдү дагы. Перкуссияда. Мунун боору чоңоюп кетиптир деди. Боору нормально эле. Ал профессордун сөзү. Тигилер көрдү дагы, точно профессор боору чоңоюп кетиптир деди. Тиги бала, боору чоңоюп кетиптир. Боор обычно мындай болгондо эмне болот деди? Жүрөк ээрит. Кана жүрөктү угуп көрөйүчү, кана аускультация, жүрөктү угуп көрүп туруп, профессор баш чайкап туруп, митральный клапанда шум бар экен. Аортальный клапанда дагы, трикспидальный клапанда да мындай болуп атат десе, буларды угуп көрүп, точно профессор жүрөктүкү дагы кете баштап. Тиги айтат, менин жүрөгүм жакшы эле десе, биз угуп атабыз мына дептир. Тиги бала, бизде жүрөк больной экен дептир. Жүрөк болгондо каяка берет дептир, почкага. Да. Анализдерин алып келгилечи. Анын анализдери баары таптаза. А бирок профессор айтат, анализдериң страшный экен сен. Тиги бала, всё, эртеси баягы бала уже больной. Көрдүңбү? Сол адамды даже оорутуп койсо болот муну менен дечи. Ошон үчүн муну даже муну Гитлер текшерип көргөн. Гитлер 3 офицерине айткан экен. Силер ушундай жаман эме кылганыңар үчүн бул 3 офицерине өлүм жазасы дептир. Өлүм жазасы, муну ар бирин одиночный камерага камайсыңар, 6 сааттан кийин үчөө тең өлөт дептир. Ал Гитлердин сөзү болот. Үчөө тең баягы камерага камап туруп 6 сааттан кийин барып ачса, бир офицер өлүп атат дейт. Экинчисин ачса, ал да өлүп атат дейт. Үчүнчүсүн ачса, өлүм алдында жаткан экен, 6 саат болду дептир, болду десе, всё, ал дагы уже смерть наступает.
А самом деле ал эч кандай ядовитый камера эмес болчу да. Ал болгон Гитлердин сөзү болуп атат, көрдүңбү? Бияка эмнени киргиздиң дегенде тарс бияка берип коет да. Вот. И ошон үчүн бүгүндөн баштап биз могул жерде бияка эмнени эгебиз? Могу негатив эгебизби, позитив? Бүгүндөн баштап мне с каждым днем становится со всех отношениях все лучше и лучше. Күндөн күнгө менин саламатчылыгым жакшы. Мындайча айтканда, күндөн күнгө мен здоров. Мен саламатчылыгым жакшы, я здоров. Здоров. Мен здоров. Күндөн күнгө. Ооруп аткан болсоң, эртең мындан да жакшы болом. Күндөн күнгө айыгып атам. Эртең мындан да сонун болом. Күндөн күнгө айыгып атам. Всё. И бияка здоров дегип атасың. Результат не болот? Здоровый. Что посеешь, то и пожнешь. Ошон үчүн орустардын карасаңар, эмеде 40 градус суук, музду жарып, түшүп атат да. Морж болосуң, закаленный болосуң, денем чымыр болот. Мен здоров болом, ден соолугум жакшы болот. Бир кыргызбай байкап турат да, муну булар жинди дейт да, точно. Суу кирип кетет мындай эртең простат болот дейт да. Тигилер айтат, кыргызды тоже давай дейт. Айтат, мен бай ооруп калам. Карма, сен да биздей здоровый кылабыз деп дагы тигилер келип муну кармады дагы. Алып барып туруп муз болуп баратканда айтты да, мен өлдүм деди да. Алып барып музга тыкты эле, эртеси кыргыз температурада. Я же вчера рассказал, температура, видишь. Ол баратканда мен өлдүм деди да. Всё, бүттү, результат получится. Ошончо. Ошончо бияка эмнени эксең эмне кылат? Бирде бизде бир аксакал келди эле. Бир аксакалды айтып атпайбы? Айтып атат, балам дейт, эми ладно дейт. Бул дейт, бир жака барганда дейт, обязательно мындай кылып барат дейт да. Ал жакта бирөө чүчкүрө турган болсо иши өлдү дейт да. Кысталаагына мага кирип чукту деди. Эртеси келсе температура дейт да. Эми дейт тиги апай да, бул телевизордон кайтып кирип учуп чыксын дейт да. Телевизордон кирип боюнча реклама берсе да, тиги өчүр. Эрте өчүрбөсө дейт, эрте дейт температура дейт да. Телевизордон кайтып кирип учуп чыксын дейт. Кирип передается воздушно-капельный путем дейт. Көрдүң, адам бияка эмнени эктиң, бияка чыгарып салат да. Муну биздин даанышман, акылман Жусуп Баласагын как раз бул мезгилде объективдүү, субъективдүү реалдуулукту ал мынтип бөлүп берип атат да, карагыла. Кандай биздин даанышман адамдар, авлия адамдарыбыз бар. Ал мынтип айтат. Бул дүйнө дейт да, карагыла. Бул дүйнө. Азыркы мен айтып атат да, могу сезим. Бул дүйнө ачык талаа дейт, билигин жана дейт. Сен бул жака эмнени эксең, ошол гана чыгат, жайнап ага дейт, карагыла. Уругуң дейт, карагыла, оюң дейт да, жакшы болсо, түшүм жакшы, демек сенин жүзүң жарык, кийимиң жаңы дейт. Жаман эксең, түшүмүң болот начар, оору суркоо, эртеси сени басар дейт. Кайсы кылымдагы Имам Аль-Газали менен бир тең Жусуп Баласагын даанышман атабыз, биздин ушундай даанышман эмес, кайсы эме кылып атат. Жусуп Баласагынды даже ирандыктар талашып жүрөт. Бул биздин адам дейт. Түрктөр бул биздики дейт бул. Кытайлар бул бизден чыккан деп жүрөт. Караса бирок башка тамгалар эмес да, кыргыз тилинде жазылган экен да ошолар. Куту билим деген китеби бар мынке. Ушундай даанышман адамдар, көрдүңбү? Ошону ау кайсы кылымдагы азыркы мезгилде айтып атат. Сен бияка эмнени эктиң дейт, ошону аласың дейт да. Орустар айтат, что посеешь, то и пожнешь. Бул дүйнө ачык талаа, билигин жана. Сен бул жака эмнени эксең, ошол чыгат, жайнап ага деп атат, карагыла. Уругуң дейт, түшүм, уругуң дейт, оюң дейт, жакшы болсо дейт, позитив болсо, түшүм жакшы, демек сенин жүзүң жарык, кийимиң жаңы. Жаман эксең, түшүмүң болот начар, оору суркоо, эртеси сени басар. Ошон үчүн хадисте дагы айтат, инна фил жасати ламузгатун. Денеде бир кичинекей жер бар дейт. Ошол жер булгана турган болсо, эмне дейт? Бүтүн дене булганат да. Вот, могу подсознание, бул түнү күнү бизди күтүп жатат да. Мен силерге мындай деп түшүндүрүп берейин.